Эркек жана аялдын түгөй катары Кудай кошкон өмүр жолдошуна болгон берилгендик мамилеси телегейи тегиз бактылуу турмушта гана эмес, тагдырдын ызгаардуу жылдарында гана ачыкталат. Сыноолуу мезгилдер эки инсандын чыныгы жүзүн ачып, үй бүлөлүк коломтону ого бетер бекемдейт. Же түбөлүктүү ыйык сезимдерди суутуп, эки адамды айры жолго булат. Же түбөлүктүү ыйык сезимдерди суутуп, эки адамды айры жолдорго бурат. Бүгүнкү бир китептин баяны согуштан качып келген жолдошунун баатырларча парзын аткарбаганына ичинен ирээндисе да, ага болгон жубайлык парзын танбаган. Настя менен Андрейдин намыс жана сүйүү ортосунда калган окуясын баяндоочу Эсен болуп эстей жүр повести жөнүндө. Салам достор, бүгүнкү бир китептин баяны рубрикасында биз Валентин Распутиндин Эсен болуп эстей жүр деген чыгармасын боюнча айтабыз. Бул китепте согушта кызмат кылып, бирок жарадар болуп келгенде аны кайра айылына кайтара турган болуп, неме кылып атканда, анан жараты тез айыгып кеткенден кайтып согушка барасың дегенде үйүнө барам, үй бүлөмө барам, ата энеме барам деп турган адамга бул өтө катуу тиет дагы. Анан кайтып согушка бараткан жеринен үйүнө качып келгенден кийин окуя мындай кызыйт, себеби адамдын баары согушта жүрсө качып келиш өтө ошол учурда оор болгон. Чыңгыз Айтматовдун кадимки бетме бетинен бир айырмасын байкадым. Ал бетме бетте акырында Сейде Ысмайылды колго түшүрүп берсе, ал эми мында Настена акырына чейин күрөшүп, күйөөсүнө баратканда аркасынан куугун түшкөндө, күйөөсүнө кетип аткан жолду будамалап тескери жакка буруп, анан өзү сууга чөгүп кеткендиги, адамдын мындайча айтканда, ал өзүнүн күйөөсү качкын болсо дагы, согуштан качса дагы, ата мекенине кыянаттык кылса дагы, мындай сүйүүсүн улуу тутуп, ошонун аягына чейин күрөшкөндүгү өтө таасирдүү. Чыгармада Настинанын олку-солку болгон оор тагдыры, сүйбөгөн кишиге турмушка чыгып, бирок кыянатка барбай өмүр сүргөнү, согуштан качкан жолдошун айылдык өкмөт жетекчиси милициядан жашырганы, жолдошун эл алдына алып чыгып, ачык айкын жашоосун уланта албай, же милицияга тапшырып бере албай, бирок кош бойлуу болгон үчүн элдин ар кандай кодулоочу ушак айыңына чыдай албай, соңунда өзүн өзү сууга чөктүрүп жибергени сүрөттөлөт. Аталган повестти окурмандар кээ бир деталдары аркылуу бетме-бетке салыштырышат, бирок каармандардын тагдыры такыр окшош эмес. Бул китепти мен негизи Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет чыгармасына өтө окшош дегенден кызыгып окуп көргөм. Мисалы, бетме-бетте болгону Сейде Ысмайылды кармап берип, ошону менен чыгарма бүзсө, буда Настена кош бойлуу болуп калып, анын жашыра албай кыйналгандыгы, андан кийин үй бүлөсүнө кантип билдиришти билбей кыйналгандыгы, мындай адамды психологиялык жактан өтө мындай психолог катары өтө катуу сүрөттөгөн.